Ассаламу алейкум достор. Алдыда 365 күн деген сайтка катталууну көрсөтүп берем. Бул сайтта дагы биз катталганда VIP алып иштейт экенбиз. Ал боюнча кененирээк азыр сиздерге көрсөтүп берем. Алгач бул сайтка регистрация болуп катталабыз. Регистрация учурунда $12 бизге бонус катары бекер берилет. $12 берилет. Ошол $12га $6 салабыз. Мен мисалы $6 салдым. $12 берилди эле, $6 салдым. Азыр экранды бир обновить этип туруп $18 деп ал жагыма көрсөтүп берип атат. VIP бир тарифи болуп саналат. Бул $18 VIP бир тарифи. Мына жерде жазылып турат. Күнүнө биз bundan $1.2 табабыз. Ал эми мына VIP 2 тарифтерин $50 салып, күнүнө $6.6 тапсак болот. Бирок мындай сайттар рискованный экенин эстетип коеюн. Мындай сайттарга акча салганда мен акчамды жоготууга даярмын деген адамдар гана иштеш керек. Так көп салып рисковать эткендер ойлонуп анан салыңыздар. Так ушул $6 салып алып эле күнүнө $1.2 тапсак деле болот. Сөз түрдө $1000 салыштын кажети жок бул жака. Эми мына бул краб деген жерден биз мына жерди басып 10 жолу басып коебуз, кликать этип коебуз. Бир күндө кирип 10 жолу конфирм сарыны басабыз. Шуну 10 жолу басып коебуз. Андан кийин бул баскычты басабыз. Бул жерибиз жашыл болуп калат. Кайра бир назад чыгабыз дагы, бул жерди дагы бир басабыз. Мына ушул иш аракетти 10 жолу кайталайбыз. Мына сарыны басабыз. Андан кийин мына караны басабыз. Кайра назад чыгып, мына көктү басабыз. Сарыны басабыз, караны басабыз. Жашыл болду. Мынакей 3 жолу аткардык. Ушуну иш аракетти 10 жолу кайталап туруп, бүт бардык заданияны аткарып коебуз, эч кандай убакыт кетпейт. Мынакей акыркы заданияларды аткарып атабыз. Караны да басышыбыз керек сөз түрдө. $1.08 болду. Азыр бүт бардык заданияны аткарып бүттүк. Мына $1.12 уже таптык. Эми буну кантип чыгарабыз? Чыгарыш үчүн аккаунт деген жерге киребиз. Андан кийин биз азыр перевод кылып алайын. Чөтө түшүнбөй атам. Андан кийин акчаны чыгаруу деген жер болуш керек. Мына чегинүү деген да, чегинүү дегенди басабыз. Сыр сөз коюлган эмес дейт. Сыр сөз коебуз бул жерге. Төлөм үчүн цифрадан турган сыр сөз коебуз, пароль коебуз. Бул жерге акча чыгарууда керек болчу пароль коебуз. 1 2 3 4 5 6 деген сыяктуу. Анан мына кирүүдөгү баягы бул сайтка катталып атканда пароль жазып киребиз да, ошол пароль жазабыз. Анан мына сактоо дегенди басабыз. Болду. Эми алуу ыкмасын тандоо деген жерге адрес кошобуз. Капчык кошуу дегенди басабыз. Кошуу деген баскычты басып туруп, мына TRS20 дегенди тандайбыз дагы. Бул жака TRS20 адресибизди алып келебиз Binance'дан.
ким каяктан кааласа ошол жактан алып келсеңиздер болот. УСДТ деп туруп адресибизди алабыз. Трондун сетинде болуш керек адресибиз. Копиялайбыз, андан кийин бул жерге коюп туруп тапшыруу деген баскычты басып коебуз. Мынакей болду. Капчыгыбызды коштук. Эми канча чыгарабыз? 1,2 неме чыгарышабыз. Азыр доллар чыгарышыбыз керек. Ошону жаздым. Анан бул жерге акча чыгаруудагы жанагы цифрадан турган паролду жазабыз. Паролду жазгандан кийин бул көктү басабыз. Чыгарам деген жазууну басабыз. Арызыңыз ийгиликтүү болду деди. Эми назад чыгайлы. Экранды бир обновить этип көрөйүн. Менин $18 кайра калды. Азыр акча түшкүчө Infinity Friends деген жерден биз өзүбүздүн досторубузду чакырсак, бул жерден дагы кошумча копиялап туруп кошумча прибыль иштесеңиздер болот. Акча иштесеңиздер болот досторубуздарды чакырып. Бул без вложения эмес. Минималдуу түрдө вложение $6 салыш керек. $6 Trustwallet'тен салсаңыздар болот. Мен мисалы Trustwallet'тен салдым. Дагы кимге керек болсо сомго Trustwallet'тен салып бере алам. Мына достор, болгону ушул маалыматтар ушул болчу. Азыр бир аз күтө турайын. Мына English деген жерден тил өзгөртсөк болот, бирок русский язык жок экен. English бойдон тура берсин. Эгерде служба поддержкага жазгыңыздар келсе, уже биздин акча келип түштү. Бул жерден жазсаңыздар болот. Мына бике биздин акча почти келип түштү окшойт. Текшерейли. Келип түшүптүр. Мына $1,2 уже түштү. Эч кандай комиссия алган жок. Мына ушундай достор, каалоочулар болсо иштеп алсаңыздар болот. Биздин акча чыкканыбыз бул жерден көрсөтүш керек, историядан. Так, кайсыл жер болду экен? Реферальный экен бул. Адрес деген жерде. Кыскасы, мен азыр перевести кылып туруп текшерип берейин. Электрондук капчык. Тапшырма деген жерден. Дүйнөдө теңдеши жок эпосту даңазалаган Манас жумалыгы Бурса шаарында 21-сентябрда башталган. Бул улуттук Манас театрынын Ал жерде чегинүү деген жерден негедир азыр немени таппай атам. Историянычы. Кыргызча болуп. Кыскасы, акчасы түштү. Бул историядан бул жактан көрүнбөй койду. Ошо.